саясатты жүргүздү. Ең чоң башкы карчылыгы ошол бизде түзүлүп калган ушундай коррупциялык системаны, ошонун ичинде шайлоо системасын өзгөртүү боюнча 3 жылда канчалаган сунуш болсо дагы кылган жок. Эски ушул системаны пайдаланып өзүнүн партиясын алып келем дегенде болду. Муну биз канча жолу курултайдык деңгээлде эскерттик. Уккан жок. Эң башкы катасы ушул болду. Бул мурдагы президенттердин катасы ушул болгон. Бакиевдин да Атамбайдын катасы ушул болгон. Жээнбектин да катасы ушул болду. Саясий сойкуларга ишенип ушул болду. Ошондуктан андай таасир этти деген бир туугандар, бажалар, акча достор, акча бергендер любой адамга саясатчыга келе берет. Мен ойлойм, негизги күнөө бул жерде саясий системада ятат. Бизде саясий система ушундай. Ушундай саясий системанын булагы ушуну өркүндөтө бериш, мындан да өркүндөй беришине жол ачып аткан бул шайлоо системасы. Анткени шайлоо системасында биз адамды тандабай калдык да, акча тандалып атат. Жакындар тандалып атат. Адам барбайт элге, акчасы барат. Анан мен бийликтин, президенттин партиясын деген жалган лозунгдар барат.